Кармыштын балдары палбандын өзүндө экен. Азыр маалыматын алабыз. Атайын ушул жоон күнгөй жеринде турабыз. Бул жак Палбан аке. Ассаламу алейкум. Палбан аке кантиңиз, жакшысызбы? Палбан. Молодец. Тазап чыгып таштады. Катуу келди бирок. Акыйкат катуу келди, Расул Палбан. Tamam. Nakil. Tanıştık koyuz bu. Benim atım bol. Bizim özümüzün ayılda Çıravay degen akabız var. Şu Çıravay akabız algan Karmış degen. Hiç gazı Karmış. Benim atlara var nekiliç koyutlayı. Karmışta o şol at benen aldım hazır. Allah nasip bulup. Onun şu bir jağı tizginde de çıkpaydı da. Tizginin koyu verip koysa kaysıl жерден bolsun çıkatta kaysattan bolsun. Öte kattуу чыкты чындыгында. Allah nasip eкен, nasibince bolup ketти. Бул ошол Кармыштын балдары дейсизби? Ооба, Кармыштын балдары. Былтыр Кармыш үйгө койгон эми. Ошондон түшкөн балдар. Ошонун түз балдары. Анан эми мынау майда 1 жаш болот да. Майда азыр булар эми 1 жашка толук жете элек. Көкөтең. Эмеси эркек кулундар. Анан эми туура келген болсо адамдар өздөрү карап көрөт да. Акы белгилерин. Анан элге окшоп баягы азыр линия сүйлөп, фамилия сүйлөп калбады. Жакыныраак эле кылып туруп эле бир кудай келгендер болсо неме кылсын. 150 отам. 150 кем бар, а? Ооба, сүйлөшөбүз аны. Жол жобосун коюп беребиз аны, эсмеси жок. Булардын эне жактары да жакшы белерби? Эне жактары дагы накта эле кара байыр. Эми ата азыр энесинин фамилиясын го билбейм, бирок түшкөн кулундар ушу. Жакшы. Жакшы экен. Булар ушул талаадан келген бери эле бир жерде байланып турабы? Ооба, 4 айдан бери эле ушу немеде турушат да. Тырмактары дагы өсүп кетиптир, э? Ооба, ушу жени эле ушу немеде эле турат. Жетелен фарк болот, бирок немеде кыла турат. Жакшы экен. Анан башка неме кылган жокмун. Кышы менен кичинеден жемжиттатып койдум. Атак неме кылбасын деп. Атак немелери жакшы. Жакшы экен. Таза жем жеген жакшы, жөткүрүп жок. Башкалар. Ден соолугу бар жайында дең? Ооба. Жакшы экен. Мен жакындан. Аха. Палбандын өзүнөн таялам дегендер болсо мына. Билесиңер канча историяларын билесиңер. Ооба, комиссарды чабып аткылып, биринчи комиссарды чапкан ушул киши деп мен видеолорунда тартып каламын. Жакшы, Кармыш азыр жанакы кырылдак аттын уругу деп өткөндө Шамил акелер да айтып аттı го. Буларды боксак неме дебесиң. Ага. 3-4 айдан бери турган ушинтип мына ойноп беринде тазаланып жаткан. Ага. Кыржылуураак билесиң. Мына кыжырлуу экен ат. Ооба. Чоң торс. Ага. Жанагы туруп тырмактары дагы өсүп калыптыр. Булар талаага чыкканда сынып чүп кайта эме болуп калса керек, э? Басып калса 4-3 күндө өзүнө келет. Ооба. Азыр бул кырылдак аттын линиясынан Кармыш, Америка, Ак туяк, Каркыра дегендер кыйын болуп атат го азыркы заман учурдун жылдызы жанып аткандары. Дал мына ошол линия, кырылдак аттын линиясы, Кармыштын балдары. Баларын уктуңуздар, тектүү кыргыз жылкысы. Мына ошо жоон күнгөйдүн башында турат экенсиз. Карды карап койду. Карды азыр көрсөтөм, мына ал жерде үйгө тең карлар бар экен. Кардын турганын кара. Тамдын менен башы менен бирдей турат. Да бул 1 метр ашык пасайып калганым. Эшиктин алдындагы могу. О крышага жетип калган бир 10 сантиметрден эме болгон. Бул 1 метр ашыгыраак 1,5 метрдей пасайып калган. Бул үйүлгөнү эмне шамал айдап келеби? Шамал айдап келет. Өзүнчө эле бир адыр болуп калыптыр ал жер, кара. Эң акыркы бизде кетет. Жакшы экен. Мына жагы мына казарманга кеткен. Жол туура кетсең казарманга кеттиң. Жалал Абад областы Сузак районунун эң акыркы айылдары. Нар жагыбызда казарма менен чектешип кетет. +996 779 дагы 779 559. WhatsApp прямой барбы? WhatsApp дагы ушунда, прямой да ушунда.